Казак элинин канына сиңген байыркы бүркүт салуу салты боюнча эл аралык турнир өттү. Ушуну менен 6-чы жолу уюштурулуп жаткан мелдешке Казакстандан тышкары Кытай, Монгол жана Кыргыз мүнүшкөрлөрү катышты. Астананын жанында өткөн мелдеште бүркүттөрдү коёнго салуу менен колго кондуруу жөндөмдүүлүгү бааланды. Бул өнөрдү мурастан өзүбүздүн мурас катары балдарыбызга калтырсак бул өзүбүздүн каныбызда да. Мунун тарбиялык мааниси да чоң, терең. Бул өнөрдү өркүндөтүү бизге аябай пайдалуу. Бул эмнеден келип түшүндүрөт? Бул алгыр кушка мамиле кылуу, адамга да андай мамиле кылбайсың. Бул жаныбарды баш ийдириш үчүн сен ага ошондой мээрим төгүшүң керек. Мээрим төккөндө гана экөөңүн ортоңдо байланыш болот дагы, анан тиги бүркүт алгыр куш адамга баш ийет. Атамны көзү тирүү кезинде. Муну чоң атам тирүү кезинде үйрөтүп көрсөтүп кеткен. Бул ата бабаларыбыздан бери уланып келе жаткан спорттун түрү. Чоң атабыз үйрөткөндү улантып жатабыз. Сол атамдын үйрөткөнүн сол жалгастырып жатырмыз. Эл аралык серепчилер мындай иш-чаралар ата бабалардан келе жаткан каада салтты кайра жандандырууга шарт түзүп жаткандыгын айтышат. Беделдүү беттеш келерки жылы Борбор калаада өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катыша тургандар үчүн даярдык болмокчу. Келесі жылы міне бил бизде Келерки жылы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөргөнү жатабыз. Буга чейин Кыргызстанда 2 жолу өткөрүлгөн. Былтыр Түркияда өтсө, кийинки жылы Казакстанда, анын ичинде Астана шаарында да өткөрүлөт. Ал жерде анын программасында бүркүт салуу спорт түрү да бар. Астана каласында өткөзүлөтүн болот. Ол жерде онун багдарламасында да осы куспегилик бар. Турнирдин жыйынтыгы боюнча баш байге атыраулык мыкты мүнүшкөргө ыйгарылды. Астананын бүркүтчүлөрү 2-чи орунду ээлесе, алдыңкы үчтүктү Акмола облусунун катышуучулары жыйынтыктады.